Эми кезек жарнамалык материалды эске салсак, ЛТР МТРКсы рекламалык сюжеттердин маани маңызына жооп бербейт. Күз мезгили экономиканы жыйынтыктоочу учур болуп саналат. Быйылкы жылы өнүгүүнүн көрсөткүчтөрү дээрлик бардык тармактарда белгиленди. Адаттагыдай эле негизги түрткүнү өнөр жай сектору көрсөтүүдө. 3-чү чейректин жыйынтыктары боюнча кенен кийинки сюжетте. Жылдын башында жогорку темп менен башталган өлкөнүн экономикасы аны соңку учурларга чейин сактады. Өнүгүү бардык тармактарда байкалган. Былтыркы жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу тамак аш азыктары, эт жана сүт өндүрүү бир кыйла жогорулаган. Мындан тышкары чек ара кыйынчылыктарына карабай транспорт байланыш тармагында көрсөткүчтөр 7%га көтөрүлгөн. 1,8%. Айыл чарба 1,8%. Мындан тышкары курулуш тармагы 106,1% жана тейлөө кызматы 100,8% жогорулаган. Быйылкы жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча өлкөдө экономикалык өсүштүн жакшы динамикасы байкалган. Учурда ичкүнүн өнүмдүн көлөмү өнөр жай секторунун күчү менен күтүлгөндөн да жогору болду. Промышленность в этом году показывает очень. Быйылкы жылы өнөр жайыбыз абдан жакшы ийгиликтерди көрсөтүүдө жана учурда экономикабыздын алга тарткычы болуп калууда. Бүгүнкү күнү өнөр жайдын өсүшү 114,1%ды түздү. Негизинен бул жерде металл кендерин өндүрүүдө өнүгүү байкалууда. Бул былтыркы жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 4,2 эсеге көп болуп саналат. Производство металлических руд это 4,2 раза больше, чем показатели прошлого года. Өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү экономиканын флагманы болгон Кумтөр ишканасынын өндүрүмдүүлүгүнө байланыштуу болууда. Өндүрүштүн өсүшү түздөн түз салык төлөмдөрүнүн жогорулашына алып келет. Быйылкы жылы салыкчылар акыркы жылдагы алгачкы ирет планды 100%га аткарышты. Ошентип үстүбүздөгү жылдын 9 айында 52 миллиард 37 миллион сом өлчөмүндө салык чогултулган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 109,1%ды түзөт. По налогу на валовый доход от Кумтора. Дүн кереше салыктары боюнча Кумтөрдөн 9 ай ичинде 5 миллиард 20 миллион сом түшкөн же былтыркы жылга салыштырмалуу төлөмдөрдүн өлчөмү 1 миллиард 508 миллион сомго көбөйгөн. Тагыраак айтканда бул жерде 143% Кумтөрдүн өсүшү болууда. То есть здесь идет рост по Кумтору на 143%. Экономика министрлиги жылдын аягына чейин ичкидүн өнүмдүн көрсөткүчтөрү ар түрдүү жагдайларды эске алуу менен болжолдонгондон 3,5% болорун белгилешүүдө. Анткени жылдан жылга Кумтөр дале ушул 4 чейректе эң жогорку өндүрүштүк көрсөткүчтөргө жетишип келатат. Демек, бул алдыда 2018 жылы өлкөнүн бюджети таянууга бир нерсе боло тургандыгын аныктап турат.